Опо адамды ұрып берді. Оны баланы ұрып кетті. Манаста мушташкан топ балдар тергөөгө камсыз кылынды. 2025 жылдын 18 ноябрдан 19 ноябрга караган күнү түнгү 1:00 чамасында Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө чалы түшкөн. Анда Манас шаарынын Спутник Кичи районунда азык кордоо маркетинин жанында 15-20 топ балдар бири-бирине таш атышып, урушуп жатканын кабарлаган. Окуя болгон жерге Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, фото-видео каражаттарды пайдалануу менен кароо жүргүзүшүп, окуяга күбө болгон жарандардан түшүнүк каттар алынган. Ал эми аталган окуяда 22 жаштагы жаран денесинен жаракат алып, Сузак райондук ооруканада жанандыруу бөлүмүнө жаткырылып, ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуяга шектүү катарында Манас шаарынын 22-23 жаштагы 11 тургуну аныкталып, тергөөгө камсыз кылынды. Бля, машиналар тоқ өрге көбінсі братан. Дағы ұрды бұна машина. Ана, баланы сүзіп кетті оны. Үч баланы төрөгөн келинге жолдошу унаа бийлик кылды. Бактылуу үй бүлөнүн кубанычы. Адинай аттуу эже өзүнүн бактылуу мүнөттөрүн коомчулук менен бөлүштү. Ал 6 жыл мурун турмушка чыгып, ага чейин 1 жылдай кыз жигит болуп жүрүшкөн. Бул убакыт аралыгында 3 баланы жарык дүйнөгө алып келип, үй бүлөнүн бактысын арттырды. Биринчи баласы уул, экинчи баласы кыз, үчүнчү баласы дагы уул. Жолдошу анын бул чоң эмгегин баалап, жакында ага унаа бийлик кылды. Адинай бул бийликти өзүнүн эне катары тарткан түйшүгүнүн жана үй бүлөсүнө болгон сүйүүсүнүн баасы катары кабыл алып, кубанычын эл менен бөлүшүүнү чечти. Бул бийлик мен үчүн чоң сыймык жана үй бүлөлүк бакыттын белгиси, дейт Адинай. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Орусияда мектеп окуучусу мугалимин кайчы менен жарадар кылган. Орусиянын Челябинск облусунда мектеп окуучусу дене тарбия мугалимин тырмак кайчысы менен жарадар кылган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Кыз дене тарбия сабагына шортсуз келгенин айтып, мугалим аны шылдыңдай баштаган. Кыз залдан качып кетүүгө аракет кылган, бирок мугалим аны чыгарбай койгондуктан чөнтөгүнөн тырмак кайчысын сууруп чыгып, мугалимин сайып салган. Тескөөчүлөр мугалимдин моюну менен акырек сөөгүнүн ортосунда жеңил жаракат алганын, мугалим кызды жоопкерчиликке тарткысы келбей турганын тактады. Облустук прокуратуранын басма сөз кызматы РИА Новостиге окуя боюнча билим берүү мыйзамдарынын сакталышы боюнча тергөө жүрүп жатканын билдирди. Булак Суперкежи. Алайда өспүрүмдөр бара жаткан унаа кырсыкка учурап 17 жаштагы бала каза тапты. Алай районунда катталган жол кырсыгынан 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Маалыматты бүгүн 19 ноябрда Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан тастыктады. Маалыматка ылайык Каргаша 16 ноябрда саат 20:20 чамасында Ташкуру айылында болгон. Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны айдап бара жаткан 16 жаштагы өспүрүм рулга ээ боло албай сайга түшүп кеткен. Натыйжада унаа айдаган жана маркум баладан тышкары 17 жаштагы 2 жана 16 жаштагы 1 өспүрүм жаракат алышып, ооруканага жеткирилишкен. Эки айдоочу жолдун так ортосунда мушташа кетишти. Восток 5-Кичи районунда эки айдоочу жолдун ортосунда мушташып кетти. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Анда айдоочулар унааларын токтотуп, бири-бирине кол көтөрүп, урушуп жатканын көрүүгө болот. Кырдаалдын так себеби азырынча белгисиз. Болжол менен айдоочулар жолду бөлүшө албай талашып кеткен болушу мүмкүн. Учурда окуянын чоо жайы такталып жатат.
Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Манаш шаарында мушташкан топ балдар тергөөгө камсыз кылынды. 2025 жылдын 18 ноябрдан 19 ноябрга караган түнү түнкү саат 1 чамасында Манаш шаардык ички иштер башкармалынын нөөмөт бөлүмүнө чалуу түшкөн. Анда Манаш шаарынын Спутник ичи районунда азык ордоо маркетинин жанында 15-20 топ балдар бири-бирине таш атышып, урушуп жатканын кабарлаган. Окуя болгон жерге Манаш шаардык ички иштер башкармалынын ыкчам тергөө тобу барып, фото, видео каражаттарды пайдалануу менен кароо жүргүзүп, окуяга күбө болгон жарандардан түшүнүк каттар алынган. Ал эми аталган окуяда 22 жаштагы жаран денесинен жаракат алып, Сузак райондук ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жаткырылып, ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуяга шектүү катарында Манаш шаарынын 22-23 жаштагы 11 тургуну аныкталып, тергөөгө камсыз кылынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз. Машиналармен качаттыр да. Нелерди атат аты? Столда. Стойка. Аминеңді. Кетті оны не? Қалетсізді. Келдім шатқа. Амин, кетті.
бүгін малда жүр екен Бүгінгі келеді. Кино, кино. Нарықтан тасып келген. полный тарту